Майдамандын камыры аябай жука болуш керек. Себеби дегенде ичиндеги салган начинкабыз көрүнүп, байкалып туруш керек. Аида Жусупова банкир кесибинен тышкары кошумча каражат табуу максатында 2017 жылы үйүнөн майда манты жасай баштаган. Алгач 1 килограммдан башталган майда мантыларына бүгүнкү күнү 100 килограммдап бойротма түшүп турат. Учурда майда манты жасаган чакан цехи жана аларды саткан 3 ашканасы бар. Анда көптөгөн айымдар жумуш орду менен камсыз болгон. Ошо 2017 жылы мен Ошко барып калып, ал жерде 1 ай жүрүп калганмын. Менин досторум, туугандарым баары эле чалып мага майда манты жөнөтүп бер деп мага Ошто эме кылышкандай, буйрутма берип, анан мен ошол жерден самолет аркылуу жөнөтүп турчумун. Анан ошондо мен оюм келгенде, эмнеге Бишкекте ушундай майда манты жок деп. Үйдө жасаганда биринчи биз апам камырды жайып берет эле. Мен картошка тазалап, 1 килограмм, мисалы үчүн баштаганда 1 килограмм картошкадан баштаганбыз да. Мен арчып, бышырып, анан кээ бирде камырдын түзүлүшүн билбей калып, камырыбыз жумшак болуп калып, катуу болуп калып, ошентип көптөгөн тажрыйба аркылуу ийгиликке уже жетишип калдык да. Оштун майда мантысын Бишкек шаарына кеңири жайылткан каарманыбыз ар бир иштин түйшүгүнө жараша ийгилиги болорун айтат. Дал ушул майда манты түрлөрүн жасап, балдарын багып, үй алууга жетишкен. Мен 3 балам болгондуктан, ошол 3 баламды багыш керек болчу. 3 баламды бутуна тургузуш керек болчу. Ал убактарда мен банкта дагы иштеп жүргөмүн да. Банкта дагы иштеп, анан бул бизнести дагы кылып жүргөндө аябай кыйналып калганмын да. Күндүзү банкта иштеп, кечинде келип, анан ошо майда мантыны түйөм деп кичине мындай чарчап калат элем. Чарчап калып, бирок адамдардын майда мантыны жакшы көргөнүн көрүп, дагы да аракет кыла бергем да. Кээ бир учурларда анча-мынча кыздар келбей калганда өзүм дагы аракет кылам. Келип ошол камырды жайып, ошо мурунку кылып аткан жумушумду мындай эстеп кетем да. Ошого анча-мынча цехке келип, мен дагы ошол камырды жайып, мурунку өткөн күндөрүмдү эстеп турам. Майда мантыны биз башка адамдар ойлойт экен, мындай аппарат менен жасайт деп. Бирок анын даамы бузулбаш үчүн биз майда мантынын баарын колго жаябыз, колго түйөбүз, манты касканда бышырабыз. Аталган цехте күн сайын 80-90 килограммдан майда манты жасалат. Колго камырын жайган, шакылдата кесип, тизген айымдарга бул иш көнүмүш. Майда мантыны салгандан кийин Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы. 15 мүнөттөн кийин даяр болот.